Кыргыздар жыл өткөн сайын дүйнөнүн төрт бурчуна тарап тамырын жайып келет. Алардын бир бөлүгү Америкада. Бүгүнкү атайын чыгарылыш өздөрү алыста жүрсө да жүрөгү кыргыз деп соккон Америкадагы мекендештерибиз тууралуу болот. Мен Равшан Абдуллаев жана кесиптешим Кубат Кубаналиев океандын наркы тарабындагы кыргыздардын жашоо тиричилиги тууралуу баяндап беребиз. Америкадагы кыргыздардын курултайы болуп калган. Биз биякта жүрсөк дагы биздин өзүбүз там жүрөгүбүз тетиги алыскы тетиги үйдө. Менин кыргыз тилим. Биз дагы бүгүн абдан сүйүнүп атабыз. Жыйынтык той береткен ошондо ушу казандарды сурап кетсет атайынчы. Канча турат бул? $7,000. Нью-Йорктун жигиттеринен агайын жигиттерине ысык салам! Агайын жигиттеринен Нью-Йорктун жигиттерине ысык салам! Сапарыбыз Пенсильвания штатында жайгашкан Филадельфия шаарында башталды. Ал жерде Америкадагы кыргыздардын башын бириктирген футбол мелдешине күбө болдук. 200дөн ашык адамды чогулткан футбол майрамы Кыргыз салам диаспорасынын демилгеси менен өткөрүлүп келет. Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, көптөн күткөн АКШ өлкөсүндөгү кыргыздар тарабынан уюштурулган ынтымак кубогу Филадельфия шаарында өтүп жатат. Самалыкта Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфия, Огайо жана Висконсин курама командалары ат салышат. Мынакей сары түстөгү команда Чикаго курама командасы. Саламатсыңарбы? Менин атым Тимур, ошол Чикагонун капитаны болом. Ошол Чикагоны ушул ынтымак кубогун алып келип атабыз. Самолет менен келатканда аябай кызыктуу окуя болду аэропортто. Биз алган авиалиниянын рейс учпай калып, аз жерден жетишпей калалы дедик да бул жергечи. Бул ынтымак кубогу деп аталгандан биз действительно мен бул жакка келип көптөгөн кыргыздар мен үчүн, мен эмес, командам үчүн биз кыргыздарды көргөнү, бири-бириз менен таанышканы, достукту чыңдаган үчүн келебиз бул жерде. Бирок ошондой эле баардык эле команда ушу кубокду алганга аракет кылышат. Биз биякта жүрсөк дагы биздин өзүбүз там жүрөгүбүз тетиги алыскы тетиги үйдө. Ошо буйруса, ошо баардыгыбыз үйгө барабыз. Биз быйыл биринчи жолу ушу Висконсин атынан катышып жатабыз, 5-чи штат болуп. Рахмат ушуга уюштургандарына, ушундай эле момундай 200дөй бир кыргыз жүрөт бул жерде. Жеке эле биз футбол менен токтолбостон, дагы мындан да көп биздин алдыда максаттар, пландар бар экен. Ушу чогулуп, тамак жеп, ушундай бир Америкадагы болгон бүтүн кыргыздарды бир жерге чогултуп, бири-бириси менен байланыш түзүп, мынакей биз келип канча деген жаш жигиттерди, байкелер менен тааныштык. Бул абдан чоң нерсе. Бүгүнкү оюн боюнча эч кандай ийгиликтер жок, чынын айтканда. Чикагога утулдук 2-0. Азыр деген Кудайым буйрса да жарым сааттан кийин Висконсин штаты менен оюнга даярданып атабыз. Ынтымактуу бололу, бирдикте бололу. Жалпы эле Америка боюнча эмес, бүткүл дүйнө жүзүндө кыргыздар тарап жүрөбүз. Ошол жакта өзүбүздүн уюмдарды куруп, чогуу бирге болгонго аракет кылалы. Бири-бириси менен чай ичип, салымдашып жүргөнгө бизге мүмкүнчүлүк аябай чоң болот да, мындай чогулуулардан кийин. Ошо бул чоң бир өзүнчө эле кыргыз, Америкадагы кыргыздардын курултайы болуп калган. Let's go Philly, let's go. Биздин эң эле маанилүү күнүбүз ынтымак кубогун өткөрүү. Биздин максатыбыз кыргыздарды ынтымакка чакыруу. Мына бул жерде канча 5-6 штаттан чогулуп ойноп атышат. Биз бири-бирибизди досторубузду, эски досторубузду көрүп, сүйүнүп, мурунку 3 жыл мурун кандай ойноп баштасак, азыр уровень аябай чоңоюп тур. Балдардын башка жогорку деңгээлде оюндар өтүп атат.
аябай кубанычтабыз достор. Кудай буйрса эми башка шаар только не только Америка эмес, башка шаарлардан, Түркиядан жана Россияда жүргөн, ушинтип ынтымактуу болуп жүргөн кыргыздарды чакырып ушул жакта өткөрө турган максаттарыбыз бар. Келечекте ушу Кыргызстанга барыбыз бара турган максатыбыз бар. Кыргызстандыктарга чоң салам. Америкада кыргыздардын атынан Корея жана Түркия, Россияда да ушундай чемпионаттар өтүп атат. Аларга да чоң салам. Америкада кыргыздардын атынан ынтымактуу бололу, бар бололу, бир бололу. Кыргызстанга ысык салам! Америкадагы биздин элчилик Муктар Жумалиевди чакырып койдук. Бүгүнкү чемпионаттын утушу менен дагы бир жолу куттуктап кеткенге уруксат этиңиздер. Оюңарды көрүп, силердин ушул ынтымагыңарды көрүп, биз дагы бүгүн абдан сүйүнүп атабыз. Бардыгыңыздардын уруксатыңыздар менен ушул кубокту мындай татыктуу чемпиондорго тартуулаганга уруксат бериңиздер. Насихат маған қалған, бұл насихат саған қалған керез бабалардан, өтті насихат толудың талалардан. Футбол майрамынан соң Филадельфияда ресторандардын биринде кыргыздардын банкети өттү. Көптөн бери бирин-бири көрбөгөн кыргыздар сагынычын таркатып шаңдуу отурушту. Банкет учурунда ынтымак кубогунда артыкчылык көргөзгөн оюнчуларга сыйлуу белектер ыйгарылды. I would like to thank everybody for coming out this soccer celebration. Adibis, budibis, bari biri hangilişe bilbedikemiz hurmatlı tuğanlar. Kanşıdağı süйлөмгө бай, сөзігінен ата babam сақтап келген, ележенін барықтап келген, менин кыргыз тилим. Саламдашу кыргызымдын аркы экен, саламдашпай бүгүн кантип туралам, кыргызым чогулуп жаткан күн экен. Сиздер, биздер бияк таман эсен бололу, агайын туугандарыбыз, ата энебиз, туугандарыбыздын баары тек таман эсен болсун. Бар ынтымагыбыз арта берсин, ынтымак бар жерде ырыс бар. Бул Филадельфиянын тургуну Эрбол Байкенин үйү. Ал үй бүлөсү менен 11 жылдан бери АКШда жашайт. Мекендин элесин чагылдырайын деген максатта атайын кыргыз бөлмөсүн жасалгалаган. Үйүнө баш бакканыбызда кадимки эле казанда жылкынын эти кайнап турду. Биз Кыргызстан жытын абасын сагынабыз, анан ошо Кыргызстанга окшоштурайлык деп ошо Кыргызстандан казан алдырганбыз. Бир казаны Урмат Байке деген бир киши алып келген, бир казан мен алып келгем, самоордап келгенбиз. Анан бул казандар бул жерде эле кызмат кылбайт, тиги Агая шаарына, Вашингтон шаарына, Нью-Йорк шаарына сурашып кетет. Анткени биякта дагы үй бүлөлүү адамдар бар. Бала төрөлөткөн, балдары үйлөнөткөн, ошо той томолук дегендей жыйынтык той береткен, ошондо ушу казандарды сурап кетишет атайынчы.
Бул болсо эме шырдактар болсо, бул мен баягы Кыргызда эме бар эмеспи, сеп бермей ошо себимден келген шырдактар, өзүм баягы сактап жүргөн апаман эстелик болсун деп көтөрө келгем. Төшөктөр да ошол жактан, апамдын жасаган төшөктөрү бардыгы. Ал бул белектерди болсо Кыргызстандан келгенде кишилер алып келе беришет, ошон үчүн эме чогултуп анан белек катары болуп анан ошо чогулуп кетет. Ошол чогулган ошол дагы эме берди да бизге, кичине эме идея берип, кандай кылып кыргызчаны эметкенде улам келе берет да, четинен келе берет, ошентип чогулуп эме жасап койдук. Кыргыз үй. Асың ким сен? Элиза келечекте көп үмүттөндүргөн кыргыз кызы. Агасы Алмаз байке Элизанын тенниске болгон шыгын байкап калып, Америкага алып келген. Ал катышкан жергиликтүү 3 мелдеште тең жеңишке жеткен. Рейтинг боюнча азыр 200-чү болсо, где-то бир 50-ге жакындап калдык. Ушул 12 жаш кыздардын арасында болот. Анан чемпионат Америкага салабыз андан ары. Аякта уже 128 неме киши болуп, Майамиде, Флоридада ойнойт, буюрса алып барабыз. Америкалыктар бул машинаны трак деп аташат. Башкача айтканда, оор жүк ташуучуна. Статистика боюнча АКШда 50 миллионго жакын трак айдоочу бар. Алардын катарын кыргыз жигиттери да толуктайт. Каарманыбыз Эмил Синсинати шаарынын тургуну. Буга карабастан убактысынын дээрлик көп бөлүгү ушул машинада өтөт. Мен кыргызмын улуу кыргыз бойдон келип калгым. Кыргыз улут кран жигиттерге бай келген. Рас эле кыргыз болуп жаралган экем. Кылың гарып бирок кыргыз бойдон калган. Менин өлүп миң терилген мен ушун. Тракты 2,5 жылдан бери жолдо жүрөбүз, айдап. Трак айдаш үчүн 2 ай окуш керек окууда. Окусу чын айтканда кичине кыйыныраак. Окуп бүткөндөн кийин ошо компанияга киресиң. Тракты сатып алганыбызга $115,000 бердик. Эми мурун болсо биз болсо өзү компанияга иштечүбүз. Компанияда чын айтканда көп деле иште акча таба албайсың. Ошого биз акылдашып трак алдык. Бул трактын ичи 13 жылдамдыгы бар, трансмиссиясы 13 жолу күч берет. GPS-им бул жол көрсөтүп турат. Компьютерге келет, уйкум келсе кино коюп айдап кетем. Бул жерге биз уктайбыз. Аркасы өзүнчө комната болуп бөлүнөт. 2 этажный, экинчи этажында же биринчи этажында уктайбыз. Груздарды бачымыраак жеткириш керексиң. Аябай бачым жеткизсең, сага брокерлер көбүрөөк груз берет. Эреже боюнча 11 саат жүрө алабыз, бирок биз алмак айдайбыз. Мен 11 саат айдайм, Анвар 11 саат айдайт. 11 сааттан өдө көп айдасак, уже өзү штраф болот. Мекендешибиз Эрнис 8 айдан бери жүк ташуучу компанияда айдоочу болуп иштейт. Анын айтымында ал жумушуна байланыштуу АКШдагы 50 штаттын 49-унда болгон. Бул бизнеске келгеним себеби берки жумуштарга караганда кичине стабилдүү жагынан, акча жагынан да кичине ылайыктуу жумуш өзүмө жагат. Адамга да страховка бар, эгер кокус менен жолдон грузду эметип өтүп, тайып же бирдеке болуп жыгылып жериме ортолсом дагы, менде страховка компания албетте мага төлөнөт, акча берилет. Эгер Кудай буйрса бу жерде түбөлүккө калбагандан кийин өмүр бою бу жерге жашап өтөм деген ой жок да биздечи. Бу жерде калбайбыз. Кыргызстанга барып, ошол жумушту тандагандан кийин, ошол жумушту дальше Кыргызстандан улантып, Кыргызстандын экономикасына салым кошуп деген ой бар да.
Назарыңыздарда Мэнауар аттуу тарыхта калган гүлүк аттын эстелиги. Кентаки штатына жайгашкан бул ат майданында дүйнөдөгү белгилүү ат жарыштар жана көргөзмөлөр өтүп турат. Кезинде Улуу Британиянын ханышасы Елизавета II бул жерге келип ат жарыштарына күбө болгон. Кыргыздар да атка жакын болот эмеспи? Ошондуктан айрым мекендештерибиз бош убактысын бул жерде өткөрүшөт. Мына өзүңөр көргөндөй Америкада жалаң гана жумуш менен алек болбой, бош убактарда ушундай парктарга келип, жакшы ат минип, өзүбүздүн чыр жазабыз. Анткени кыргызды аты жок элестетиш такыр болбой. Ал эми ушул жердеги бардык ээрлер мына атайын ат жарышууда колдоно турган аттын үстүнө эч кандай астына биздикине окшоп желдик жана ичмектерди салмайт, жөн гана комплект түрүндө колдонулган. Бир экөө сөз. Can you say the Kyrgyz language like a little bit? Air. Yes. Air. Can you say air? Air. Air. This air. Аны эмесе азыр бул airден баасын сурап көрөлү. Канча турат бул баа? $7000. Мынакей урматтуу мекендештер, бул airден эле баасы $7000 турат экен. А бизден Кыргызстанда $7000 air эмес машинада сатып алсак болот. Дагы сатам аласыңар. Сатсаңыз алмакмын, бирок ушунчалык кымбат болгонуна жараштуу, азырынча акча жок, ошондуктан келиңиздер анда эмесе, башкасын да карап көрөлү. Чет жерде жүрүп өз бизнесин ачкан кыргыз мырзаларынын бири Азизбек. Ал Агая штатында жайгашкан KG Motors деген компаниянын башчысы. Компаниясында 100ден ашык жеңил машина бар. Ошо KG Motors'ка ачканыбызга 2,5 жыл болду. Кудайга шүгүр, ушинтип ачып, ушундай чоңураак жерге жаңы эле көчтүк бир ай мурун. Көчүп мына иштеп атабыз. Көбүнчө машинаны бу жерде местный рынок сатабыз. Салык эми көп эле бизнес актайт, бардыгын убагында төлөп, салыкты убагында төлөп, эч кандай эч нерсени катпасаң, бул Америкада көп мүмкүнчүлүктөрдү жетсең болот. Салык көп эле айына жылына бир 20 000, 30 000ге жакын салык төлөйсүң. Мындай бизнестер Бишкекте ачылса деп ойлойм. Адегенде бул бизнестер жакшы, базарга барып, карап, таң атпай барып карап издегенче ушундай жерге келип, чачнакай болуп, билген адамдар менен сүйлөшүп, жак-бягын текшерип дегендей, сырдакана дегендей кыргызда сөз бар эмеспи, ошентип алып айдап кетсе кандай жаман эмес. Чикаго кыргыз жаштарынын топтолгон шаары. Бул жерде жашаган мекендештерибиздин көпчүлүгү окуу менен жумушту айкалыштырат. Негизинен Чикаго жергесинде бир 500дөн ашуун кыргыз жашайт. Көбүнесе жаштар, студенттер келип, анан ошо биздин өкмөткө кайрылар элем, ошол work and travel фирмаларын контролго алса. Маселе бир-эки жолу болду, ошо балдар келип, тыйындарын төлөп, бардыгы жакшы келип, бул жерден жумуш таба албай, ошо фирма сөз берген иштерин бере албай, анан келсе тыйыны жок, иши жок, анан депрессия состояниясында болуп, анан өздөрүн жоготуп койгон учурлар болду. Ошо биздин эле бир азыр проблема болуп атат, ошо балдар көбөйүп, балдарга кыргызча китеп, кыргызча жанагындай мультфильм дегендей кыргыз тилини биз ушул жерде балдарыбызга үйрөткөндөй материал аз болуп атат. Ошо буйруса биз биякта балдар чогулуп, ушундай материалдар чогултайлы деп бир жер ачканга азыр пландап атабыз буйруса. Мен Чикагода жашайм, үй бүлөм менен турам. Бул жерге келгенибизге 1-3 жыл болду, Чикагода жашаганыбызга. Анан биз тез эле ушундай пикниктерде жолугуп, эс алып, чер жазып турабыз. Америкада сөз иштеш керек экен, адамдар кыбырап эле, кумурскадай тытынып эле иштеп жүрөт экен. Сиз эмне менен алектенесиз? Мен окуйм бул жерде. Жолдошум иштейт, ал да окуйт. Мен бул жерде азырынча ошо медицина тармагы менен окуйм деп жатам. Өзүм негизинен экономика бөлүмүн бүтүрүп келгем Туркиядан. Магистратураны бүтүрүп келгем. Бирок бул жерде ошол экономика менен медицинанын экөөнү айкалыштырып бир тармакты алып кетейин деп жатам. Анткени медицина бул мен өзүм кичинекейимден бери эңсеп жүргөн бир бөлүмүм да. Мен буга кичинекейимден эле окуйм деп жүргөм. Жана жетпей жүргөм, бирок Америка мага ушундай шанс берген үчүн жана мен
менен пайдаланайын деп жатам бул жерде. Менин атым Нуржигит, мен Чикаголук кыргыз болом. Америкага келгениме 3 жыл болду. Азыр такси жумушунда иштейм. Светофорду уктап кетет кыргыз балдар. Кээ бир балдардын педалды басып, буту уктап калат, кол менен көтөрүп. Тормозду басат. Ар кандай кыздар бар, кыздар азыр акыркы 1 жылдан бери кыздар көбөйүп атат. Где-то 50-60 кыздар бар. Кыздар көбүнчө күндүз иштейт. Жөн иште бербей, ошо акчаны бир жака да кириш керек да. Негизи ошо мен азыр бир машина алдым, ошону таксиге коюп атам да. Чикагода 90% кыргыздар таксиде иштейт. Анан ошо машинаны мен 2 балага берем. Кыргыздар ошо алышат, анан кийин акча төлөшөт, ошонун да кичине акча таап турам да. Ошо акчаны окууга коротоюн деп атам. Ошол бияка келип, бияктан Рузвельт университетке тапшырганмын. Ошондо башында бияка келип магистратурага сразу тапшырса болбойт, анткени бизден системабыз башкача да Кыргызстандачы. Ошон бияка кичине келип, алар evaluation деп коет да. Алар санайт, кайсы сенин курстарың жарайт, кайсы курстарың жарабайт деп. Ошо жарым жыл мен бир курстарды алгам да. Магистратура окуганым үчүнчү. Мен жалгыз эле эмесмин, биякта көптөгөн кыргыздар жүрөт, окуп жүрүпчү, иштеп атат. Анан ошону бүт баарыбыз да Кыргызстанга барып, Кыргызстанга жардам берейин деп буйруса барабыз да. Чикагодо кыргыздардан кыргыз элиме ысык салам. Назира өз мекенинде атасынын эрке кызы болсо, Нью-Йоркко келгенде жашоо колугун көз карашы 360 градуска өзгөрдү дейт. Талыкпас эмгектин жана күжүрмен аракеттин натыйжасында учурда Бостон шаарынын дүкөндөрүнүн биринде топ менеджер болуп иштейт. Биринчи жолу Нью-Йоркко келгенде аябай кыйналгам. Үйдү сагынып, үйгө баргым келип, эчтеке биякта тамагы жакпай, суусу жакпай, абасы жакпай. Ошондой болгондо бир учур Бостондагы магазин аябай чоң, аяка бир менеджер керек. Ошон үчүн бүт коллективден мени тандашты. Кыргызстанга барып, күйөө тийип, балалуу болуп, 4 балалуу болгум келет. Анан кандай десем, ошондой жакшы эле карьера, бирок негизи максатым үй бүлөнү түзүү. Сөзсүз үй бүлөмдү буйруса Кыргызстандан түзөм. Ошо менин оюмча баары ошондой пландар бар.